Эгемендиктин 31 жылдыгы республиканын бардык аймактарында белгиленип, облус борборлорунда шаң салтанат менен коштолду. Ош шаарында негизги майрамдык иш-чара кечке маал Алымбек Датка этнографиялык комплексинде уюштурулду. Өлкө көз карандысыздыкты алган күндү утурлай баш кошкон жубайлар да болду. Алар бул күндү эңсеп күтүп, эгемен элдин катарында бактылуу үй бүлө болууга максат коюшкан. Biz bugün turmuş yoluna attanatабыз. Bugün egemendүүлүк күнгө туш келди. Биздин тоюбуз кош майрам биз үчүн. Атын эбизге үлгүлүү үй бүлө болобуз деп убада беребиз. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында эгемендүүлүктүн салтанаты облус администрациясынын алдында уюштурулду. Алгач маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган театралдаштырылган көрсөтүү жана ар улут элдеринен түзүлгөн топтордун концерттик программалары менен башталды. Эгемендүүлүктү дайым көзүбүздүн карегиндей сакташыбыз керек. Эгемендүүлүк биз үчүн чоң байлык. Убакыттар келет, бай өлкөгө айланабыз. Бирок бүгүнкү күндө биздин эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди эч кайсы байлыкка алмаштыргыс деп айтып элем. Баткен эли көз карандысыздыктын кадырын билген эл. Чек ара бүтүндүгүн сактоодо патриоттуулуктан тайбай, чеп болуп жашап келишет. Андыктан эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын өзгөчө макам менен тосуу Баткен эли үчүн чоң кубаныч жана сыймык. Майрамдык салтанат шайыр апалар менен көркүнө чыкты. Кыргыздын салттуу өнөрүн даңазалап келген таланттуу 9 айыл аймактан топтолушкан апалар болду. Бул майрам жалпы кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн өзгөчө майрам. Анткени кыргыз эли эгемендүүлүктү алгандан быйыл 31 жыл толуп отурат. Бул жылда канчалаган тарыхый окуялар, канчалаган жакшылыктар, канчалаган эсте калган окуялар өттү. Кандай жакшылыктар болду, кандай сонун жетишкендерге жеттик. Нарын шаарынын борбордук аянты таң эрте майрамдык шаңга толду. Дубандын аймактарынан чогулган эл алгач кыргыз элинин эгемендикке карай басып өткөн жолу тууралуу сахналаштырылган оюнга күбө болушту. Канча деген бүгүнкү күндө миллиондогон калктар бар, элдер бар, бирок өзлөрүнүн байрагы жок. Ички жана тышкы карысы жок, гүлдөгөн, өскөн, дүйнөгө жакшы жагынан таанылган мамлекет болсун. Ай көл манас. Жалал-Абад шаарынын борбордук аянтында элдин майрамдык маанайын көтөрүү үчүн уюштурулган саамалыкта өнөр адамдары тарабынан ыр бийлер тартууланды. Бабалардын басып өткөн тарыхый жолу жана эгемендүүлүктүн мааниси тууралуу театралдык көрсөтүүлөр орун алды. Бардык элдердин маанайы жакшы, күнүбүз жаркырап тийип турат, өлкөбүз тынч болуп турат. Мына ушунун бардыгы майрамдын белгиси да. Эгемендүүлүктү мен ошондой кылып түшүнөм. Облус борборлорунан сырткары майрамдык иш-чаралар өлкөнүн бардык айылдарында тегиз белгиленди. Талас облусунун Манас районунун борбору Покровкада чогулган элеттиктер жакшы тилектери менен куттук сөздөрүн айтып, эгемендүү элдин бейпил турмушун түбөлүктүү сактоо тилектери менен бөлүштү. Элдин маанайы жакшы. Майрам кут болсун, элибизге тынччылык болсун, жерибизге береке берсин, элибизге ырыскы ынтымактанчылык. Быйылкы эгемендик майрамы улуттук деңгээлде жогорку белгиленип, алыскы аралыкта ат жабыш менен коштолду. 31 чакырымдык катаал шарттагы ат жабыс сүрдүү, көрктүү, кубанычтуу жана аянычтуу көз ирмемдери менен коштолду. Тоо тарапты көздөй жүгүргөн күлүктөр чоң жолду бойлой баратып, Капчыгайды өрдөп жүгүрдү. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийикке чейин чыгып, ортодо 3 белден ашып өтүп, бирде жогорулап, бирде ылдыйлап түшүп чуркады. Орто жолдон аргымактар женигип, жүрөгү жарылган, мууну бошоп, аягына тура албагандары да болду. 1 сааттан ашык убакытты жеңгенде күлүктөрдүн биринчиси Чуңкурчак жайлоосундагы маарага кирип келди. Ушул жерде кызык окуялар болуп, биринчи болуп келе жаткан күлүк маарага 200 метрдей калганда кулап түштү. Мындан улам чабандеси жүгөнүн шыпырып, жөө чуркап өттү. Натыйжада ага 4-чү орун ыйгарылды. Тик ат чуркап келатып, бут сынып кетти. Чуркап келип судейскилер, капталда судейскилер бар да. Ошол келип айтты. Главный судья, сен кандай чечесиң деди. Атка ат көрүнүп атабы дедим. Көрүнүп атсам, карасак ат жыгылып көрүнүп турат. Ар бир чабышта ушундай болот. Болбой койбойт. Бул көрүнүш болуп келген, боло берет. Эч ким дей албайсың, Кудайдын кылганы бул. Бишкек шаарынан квартира.
Биринчи орунга Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү батир, экинчи орунга 500 000, үчүнчүгө 300 000, төртүнчүгө 200 000, бешинчиге 100 000 сом, ал эми калган 4 күлүккө 50 000 сомдон байгелер ыйгарылды. Баш байгени Таластын Кара Буура районунан келген Кара Шумкар аттуу күлүк алды. Экинчиде Жалал Абадтын Шамалды Сай айылынан келген Актаноо аттуу күлүк. Үчүнчү болуп Ысык көлдүн Ак Суу районунун Акчый аттуу аргымага келди. Биринчи орунда Бишкек шаары. Кут болсун байгелериңер, мындан ары дагы ушундай аттарды таптап, ушундай байгеге салып, ата салтын улай бериңиздер. Анан эми мына бүгүн көрдүңүздөр, кыргыздын аттары ушундай бой жапызыраак, кичинекей, анан тоо ташка кыйын келген, эптүү жүргөн аттар болот. Майрамдык иш-чара дагы башка улуттук оюндар менен коштолуп, тыйын эңмей, эрең-иш, эр сайышоңду кыргыздын баатырлыгын даңызалаган мелдештер өттү. Өзгөчө жигиттер менен тең тайлашкан кыргыздын кыздарынын таймашы, кыз жарыш жана кыз куумай көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Ат оюндарына бул кызыккан себеби же характерби же башка билбейм, адреналинда өзүнчө бир күч бар, анан ушул чөйрө жаат менин жан дүйнөмө өзгөчө төп келишкен чөйрө. Мне кажется, если нравятся лошади, то понравится. Бул албетте кооптуу спорт. Эң башкысы минген атың менен тил табышы керек. Мындан сырткары салбурун жаатуу боюнча мелдештер да өттү. Салбурунга дүйнөнүн 20дан ашык өлкөсү катышты. Кыргыз улуттук оюндарына кызыккан чет элдиктер дарбын болуп, салттуу мелдештерге күбө болуу үчүн Чуңкурчак жайлоосуна башка өлкөлөрдөн келген коноктор көп болду. Ар бир облус өзүнчө этно шаарчада улуттук тамак аштар, кийим-кечектер менен каада салттарды көрсөтүп, аймактардан келген колунан көөрү төгүлгөн усталар, ууз чеберлер улуттук буюм тайымдарды көргөзмөгө тартуулады. Жаштарыбызга бизде могу күп менен айран бышып сармай алганбыз да. Ошону көргөзгөнү келдим. Бул деген мурда эми апаларыбыз айранды бышып туруп, анан сармайын алып, пышмасын курут жасаган. Азыркы кезде эми сепаратор, сүт машиналарчы ошо менен иштеп калды. Мекенди сүйүү ыйык милдет, эгемендүүлүк чоң дөөлөт экенин айткан улуу муундун өкүлдөрү көз карандысыз өлкөдө жашап жатканыбыз сыймык, эгемендүүлүктүн мааниси баа жеткис экендигин баса белгиледи. Ошентип эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына, аны менен катар Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата арналган майрамдык иш-чара жыйынтыкталды. Жалпы болуп 7 облустан, Ош, Бишкек шаарларынан 20 000ден ашык жарандар келип, жогорку уюшулгандыкта бүгүнкү майрамдык салтанат өттү десек болот. Ага жалпы улуттук тамак аштар, кийим-кечектер, буюм тайымдардын, спорт оюндарынын сынактарынан сырткары Кыргызстандын аймагында жашаган 80ден ашык улуттардын ар биринин өкүлдөрү келип, өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу чыгармачылыктары, каада салты менен тааныштырышты. Мындан ары ушундай эле демилгелер облустар аралык ынтымак ырашкерликти бекемдөө максатында башка аймактарда дагы эгемендүүлүктүн башка юбилейлик даталарын өткөрүү иштери демилгеленди. Кыргызстан эркин өлкө катары 31 жылдык чакан тарыхында бир катар саясий, экономикалык оор кырдаалдарга кептелсе да, ар дайым эгемендикти жогору туткан эл катары бардык кыйынчылыктардан өтүп келе жатат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24, Жума Кайрык.